Сотта бүттү. Ошентип Кыдыршаевич почти свободада, мындайча айтканда акталгандай эле болду да эмичи. Ошол элдин баары айтып атканда камалат, бул киши камалат. Бул статья менен сөзсүз камалыш керек депчи. Бирок камалган жок, үй камагына. Бул почти что мындай үй камагы деген ал акталды дегендей эле да. Бул статья мененчи. Бул статья менен далай кесилип кеткен. Карапайым эле иштейби закон? Карапайым деле камап сала береби дегендерге дагы бир жооп да. Карапайым ошол мына ушул жооп. А киши бир аз эмгек сиңирген экен, өтө гумандуу мамиле кылды да. Ошол эмгегин баалап койду деп атам да. Ушу эмгегин баалап туруп анан бошотуп койду го. Же болбосо Кыдыршаевичтин экинчи президент болчу да, Кыдыршаевич экинчи президент болчу да. Почти бүт өзү тейлечи эмеспи? Садыр Нуркожоевич чет жакты тейлечи, ичин Кыдыршаевич тейлечи. Кыргызстандын ичин. Баары колунда болчу да. Мунун ким түйүнө жетти? Биринчи жана 75 казакка учурду. Сен президент болосуң деп. Үчүнчүсү жанагы экинчиси жанагы баласы. Үчүнчүсү жанагы иниси. Жолотпош керек болчу. Жана Шайырбек Ташиев келбей эле койсо болмок да. Политикага башында айттым деп туруп анан мандатын тапшырбай койду деп туруп эле депутат болуп келгенде эле ушул түйүнө жетет деген элдин баары айткан ошол. Ошол түйүнө жетти да. Барып туруп нефти базаны басып алды. Өзбекстан эмес эме, Тажикстанга каалагандай нефтини сатты. Элдин баары ошто балдардын баары айтып калган да уже. Ташип жердин баарын басып алды деп. Тиги баласынан барып бата албасаң ишиң жүрбөйт деп. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич эч кимди жолотпой атыптыр дей. Жакындарынан эч кимди жолотпойт. Жанында жүргөн балдарды дагы дажычы эмнеге жумушу жок деп ойлочубуз да. Анан барган эле мекенчил балдардан барса эле жумуштан алып ыргытылат. Садыр Нуркожоевич айткандай, мен эч кимге жегизбейм, өзүм жебейм деген да. Так что Садыр Нуркожоевичтин политикасы оюңарды жазгылачы. Бул жакта өтө тоңкий да. Эл арасында ар кандай сөздөр айтыла берет экен, кандай болгон күндө дагы алыстык кылып койду. Камап салса азыр эмне кылат? Эч ким эчтеке кыла албайт болчу. Оңой эмес дей. Эмне? Кантип бирдеме дей аласың, урдап атса тиякта. Факты менен чыгып атса, 600 киши жазып атса заявленияда. Эмне дей аласың? Эчтеке дей албайсың. Ыйлаган киши көп. Көбүнүн канын ичип койгон да. Жана мазелин барычы топтошуп алып. Кыдыршаевичтин башын ошолор жеди. Вазелини бүт баары. Анан узуну. Булар элди каракчылык кылбады, тоношподу буларчы. Мен ушуну айтса ишенч эмесмин негизи башындачы. Бирок факты да. Чыкты да мунун баары аягындачы. Камалганда дагы чыкмак. Коркуп турсак дагы эмне болуп кетер экен я. Президент менен Ташип сүйлөшүп алып ушуну ишти кылбай элеби дегендер толтура азырчы. Бирок Садыр Нуркожоевич өтө гумандуу кылып койду. Почти бошоткондой эле дей. Үй камагында бүтөт ал үй камагы деле. Оюңарды жазгылашы комментарийге.
Бүгүнкү чечим бир жагынан жакшы болду. Жакшы болгону биринчиден сиздер менен көрүшкөнүм. Эң негизин айтканда мен биринчиден жараткандын алдында, үй бүлөм астында, анан элимдин астында жүзүм жарык болду. Мыйзам боюнча сүйлөшсөк, сиз макулсузбу макул эмессизби коюлган айып? Экинчи кайсы? Жалпы эле коюлган айып боюнча макулсузбу макул эмессизби? Мен кийин ону мен ойлоп атам, адвокат айтып берсе, жактоочум айтып берсе жакшы болот. Сиз эми фигуранtsыз да. Бир дагы мен башынан баштап аягына чейин тергөө бүтүп атканда дагы 8 фигуранттын ичинен жалгыз гана мен гана айыптоо корутуусуна кол койгон эмесмин. Күнөөнү дагы мойнума таптакыр алган эмес. Өкүндө даттанасызбы? Себеби деген сөзсүз түрдө. Мен чындап айтайын. Ушул кылган кыймыл аракетим как офицер катары жөнөкөй. Ошол жергезде дайыма 30 жылдан ашык кызмат өтөгөн болсом, жергезде тынчтык, туруктуулук болсун деп кызмат өтөп келгем. Жакшы ой тилек менен, жакшы неме менен бир гана нерсе менен кол койгон бул кайрылуугачы. Бул азыркы бийликти колдоп, Садыр Нуркожоевичти колдоп туруп, кийинки сурок барса сөзсүз утуп келерине ишенип туруп, кээ бир адамдардын сөзүнө ишенип туруп мен кол коюп бердим. Кимдин? Болгон ошол. Кимдин сөзүнө? Мен өзүңөр билесиңер да, зачем аны айтып? Тергөө абагында басым кысымга кабылган жоксузбу? Жок. Бир дагы кысымга кабылган жокмун. Ошондой эле мен ошол азыр кайсыл жерде эле мына СИЗОдо дагы алардын жамаатына дагы ийгиликке ийгиликтерди каалайм. Эч кандай кысымга кабыл алган жок. Бир дагы моралдык жактан да башка дагы. Сөзсүз түрдө үй бүлөгө билесиңер кыйын да бул учурда. Аны биз моралдык жактан. Жалпы иште кылмыштын курамы бар деп ойлойсузбу сиз? Өзүңүз жөнүндө айттыңыз. Өзүм жөнүндө эмес. Учуру келгенде мен ойлойм ушул жерде катышкан бардыгы акталат деген. Себеп дегенде бир дагы курамда составдын неме кылмыштын составы жок. Мен так кесе айтам. Себеп дегенде кайрылуу эч качан бул чакырык болуп саналбайт. Кайрылууда биз ачык азыркы учурдагы бийликти колдоо менен биздин мамлекет башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевичке ошол убактагы мурунку экс спикер Тургунбек Нурланын атына кайрылуу болгон.